Маалымат булак Арыва KG сайтынан. Мырзахматов мактаныч кылса, Асанов адамдык сапатын көрсөттү. Адатта салыштыруу менен саясатчылардын нагыз жүзүн публикада кандай ойношорун байкайбыз. Эл көзүнө биринчиси жасалма мүнөз жаратса, экинчиси жаратылышынан нукура жигитчиликке басым жасайт тура. Көйрөңдүк менен жөнөкөйлүк бекер жерден ажырым катары саналбайт эмеспи? Эмесе учкай сыпаттообузга көңүл буруп койгула. Сыртынан салабаттуудай көрүнгөн Мелис Мырзахматов көптөн бери көрүнбөй кеткен. Жакында Мунарбек Сейитбек уулу Парижден күмүш медаль жеңип келгенин Кудай берип, Мекке улам бир эфирден пайда болду. Жик чыкканда эле атын чыкпаса жер өрттө дечү эле Мунарбек Сейитбек уулу менен машыктыруучусу Беканас Султанбаевге ак калпак кийгизип, чепкен жаап, конверт карматкан видео тарады. Мына бул мактаныч, жеңил пиар. Көптөн бери унутулуп кеткен Мелис Мырзахматов азда болсо атын чыгарып алды. Кадалуу киши өңдөнүп перешен сүрөнчүдөй сезилип туята. Эми мынча болду, бир фактыны билдире кетели. Мунарбек Сейитбек уулунун аты чыга электе Беканас Султанбаев машыктыруучу катары кыйналып жүргөндө генерал Курсан Асанов Оштогу спорт залына бекер машыктырып, агадай атадай чыныгы камкордугун көрүп келгени эл оозунда айтылууда. Чемпион деген ондогон жылдар бою тер төгүп, кыйын сыноолор аркылуу өсүп чыгат эмеспи? Ички сабырдуулугу бар, турмушка терең көз караш менен караган адамдар гана бири-бирин алдыртан туюп, оор кезде кол сунушаарын эскерте кетели. Учурда Мунарбек дүйнөнү багындырып, Олимпиада оюндарынан күмүш алса, машыктыруучусу ал жака жете албай оштон күйүп, жанып жатып ийгиликке шыктады. А бул эки карманга көп жылдан бери каралашып келген Курсан Асанов өзүн анчалык жарнама жасабай эле токтоолугун көрсөтүп, тар чөйрөдө учурашып чайлашкандын үстүндө ага инилик насаттарын айтышыптыр. Реалдуулук табигый күйгөндүктө жөнөкөй жерден башталат тура. Ооба, адамгерчиликке, туруктуу мамилеге бекем азаматтар алыска барышары шексиз. Маалымат булак Азия News газети, Арыва KG сайты. Ак кийим кирдеп калды. Окурман автобустардын кирдегенине нааразы болду. Кактус KG сайтынын кол борборуна Бишкек шаарынын тургуну кайрылып, кир автобустарга нааразы болуп, алардын жууп турууну суранган. Жок дегенде жумасына бир жолу автобустарды жууп турушса, ушунчалык кир, ак кийимдин баары кирдеп калды. Тыгынга байланыштуу унамды таштап, батыраак четем деген ойдо автобуска түшкөм. Натыйжасы бул. Мен абдан капа болдум деген ал. Маалымат булак Кактус KG. Опузалап пара талап кылган деп Оштун Нокат районунун прокурорунун орун басары кармалды. УКМК билдиргендей, буга чейин жергиликтүү ишкерге ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, ал мамлекетке келтирилген 121 000 сом өлчөмүндөгү зыянды өз ыктыяры менен төлөп берүүгө даяр болгон. Ошондон кийин ал кылмыш жоопкерчилигинен бошотулмак. Бирок прокурордун орун басары кызматынан пайдаланып, ишкерди сот аркылуу коркутуп, бардык лицензияларын жана уруксаттарын жокко чыгарып, андан $4000 талап кылганы айтылды. Атайын кызматтын 23 августта жүргүзгөн ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында прокурордун орун басары акчаны алганы аныкталып, автоунаасынан жана иш бөлмөсүнөн $3500 табылганы кабарланды. Ал Оштун тергөө абагына киргизилген. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Өзбекстанда сакал койгон эркектерге айыппул салынды. Өзбекстанда сакал койгон бир катар эркектерге айыппул салынды. Бул тууралуу өлкөнүн жогорку сотунун маалыматына таянып, жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Газета УЗ сайты жазгандай, Ташкент облусунда сакал койгон эркектерге каршы рейдтин алкагында бир катар эркектер полиция бөлүмүнө жеткирилген. Алар сакалын алууга аргасыз болушкан, айрымдары айыппул төлөшкөнү айтылды. Буга былтыр октябрь айында кабыл алынган мыйзам себеп болгон. Ага ылайык мыйзамда коомдук жайларда адамдын өздүгүн аныктоого мүмкүн болбогудай сакал өстүрүп алгандарга 3,4 миллион сумдан 5,1 миллион сумга чейин айып салуу каралган. Өлкөнүн ички иштер министрлиги эркектердин укугу бузулган учурда арыз менен кайрыла ала тургандыгын белгилеген. Буга чейин Ташкентте ондогон эркектин сакалы мажбурлап алынганы маалымдалган. Маалымат булак Супер KG. Кайдагы тамак? Министр мугалимдерге тамакты жанына алып жүрүүнү сунуштады. Ысык көлдө өткөн педагогдордун август конференциясында билим берүү министри Догдуркул Кендирбаева мугалимдерге тамакты жанына алып жүрүүнү сунуштады. Конференцияда мугалимдердин бири мамлекет алардын тамагына көңүл бурушу керек экенин айтып, ашкана ачууну сунуштаган. Министр Кендирбаевага мугалимдер жумушка түшкү тамагын алып келип, тыныгуу учурунда тамактанууга болоорун айтты. Биринчиден, сиз саат алып, ийкемдүү график менен иштейсиз. Ортодо
бош убакыт болот. Экинчиден бардык өлкөдө ланчбокс деген система бар. Жаныңызга 2 кесимнан алма салып, термос көтөрүп алсаңыз болот. Шаардык мугалимдерге боорумур. Аларга айылдыктардыкындай кошумча акы төлөнбөйт. Эртеден кечке чейин иштейт. 2 маал тамакты көчөдөн ичет. Классында 45-50дөн окуучу окуйт. Жумушка 3-4 автобус менен келет. Айлык акылары силердикиндей эле. Мындан тышкары жумуштан кийин кошумча сабактарды өтүшөт, деди министр. Маалымат булак Супер KG. Siz çesayı konuşuyorsunuz. Canım konuşuyor. Kayıtları tamam mısınız? Çok bakın üstüne şöyle. Biz bu çevrede çok önemli. Çesayı konuşuyor. Bunda yiyken bir grafik var. Eğer de bunda şu çevrede çesayı stavkası расписание түзгөнгө акмы деген болот. Азыр беребайбы? Туурабы? Ошондой болушу. Экинчиден, бүткүл дүйнөдө боксланч деген система бар. Сиздин мындай жаныңызда эки курсовнаңызды, эки алмаңызды салып келип, бүт бардыгы термос көтөрүп жүрөт. Бүт дүйнөдө, ошо Японияда деле өлкө эмес. Мен шаардык мугалимдерди коркутум. Айылдык мугалимдерге 1,5 миң каражат багышуу керек. Бирок шаардык мугалим кандай кечкечти 3 маал тамагын айрымча 2 маал тамагын жөнөп ичет. Шаардык мугалимге сертиге кошумча акча жок. Шаардык мугалимдин классында 45ден 50ден ашык болот. Шаардык мугалимге 3 маал же 4 маал бесатка менен келет. Мугалим сертиге. Түштөн кийин ал мугалимдер дополнительный вклад на образовательную систему. Башкача айтканда, Черчиллдин сөзү бар, иштегиси келген адамды шылтоо, мүмкүнчүлүктөн шылтоо издейт, пессимисттер. А оптимисттер проблемадан мүмкүнчүлүктү көрөт. Рамзан Кадыровдун уулу башка өлкөнүн атынан Олимпиада чемпиону болгон балбандарга батир берди. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун тоң уулу Республиканын Дене тарбия жана спорт министри Ахмат Кадыров башка өлкөнүн атынан Олимпиадага чемпиону болгон балбандарга батир жана акчалай сыйлык берди. Бул тууралуу ал Telegram каналына жазды. Маалыматка ылайык, Чеченстанда төрөлгөн балбандар Рамазбек Жалалов менен Ислам Дудаев Париж Олимпиадасынан кийин Ахмат Кадыровдун колунан батирдин ачкычын алышты. Ошондой эле Кадыров Жалаловго 10 миллион рубль акчалай сыйлык берди. Белгилей кетсек, Разамбек Жамалов быйыл февраль айында Өзбекстандын жарандыгын алган. Ал Парижде өткөн жайкы Олимпиадада 74 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашып алтын медаль тагынган. Ал эми Ислам Дудаев 2021-жылдан бери Албаниянын атынан күрөшүп келет. Маалымат булак Супер KG. Чоңалайда Памирлик кыргыздарга арналган үйлөрдүн курулушу аяктады. Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата мамлекеттик курулуш агенттиги Ош облусунун Чоңалай районунун Бургасуу айылындагы Памирден келген этникалык кыргыздар үчүн 10 тракчайды пайдаланууга берүүнү пландоодо. Ведомствонун басмасөз кызматы билдиргендей, үйлөрдүн курулушу 2023-жылы республикалык бюджеттин эсебинен башталып, долбоордун тендердик баасы 82,9 миллион сомду түзгөн. Курулуш иштерин Олимп ИКО жоопкерчилиги чектелген компаниясы жүргүзүүдө. Долбоор боюнча ар бир тракчай 2 үй бүлөгө эсептелген. Жалпысынан 10 үй курулат. Ар бир үйдүн жалпы аянты 180 чарчы метр, анын ичинде 6 бөлмө болот. Бүгүнкү күндө курулуш иштеринин 95% бүтүп, сырткы ажатканаларды куруу иштери уланууда. Маалымат булак Репортер KG. Кыргызстандын туңгуч космонавту Салижан Шарипов 60 жашта. Жапаровдун куттуктоосу. Президент Садыр Жапаров бүгүн Кыргызстандын алгачкы космонавту Салижан Шариповду 60 жаш маракеси менен куттуктады. Куттуктоодо мындан дээрлик 90 жыл мурун кыргыз жазуучусу Кусейин Эсенкожоев космоско учууну кыялданып, 3-чү шар аттуу керемет чыгарма жаратканы айтылат. Ошол кыялды 60 жыл өткөндөн кийин сиз иш жүзүнө ашырдыңыз. Туулган жердин топурак алтын деп Кыргызстандын кызыл туусу менен ата мекендин бир уч топурагын алып космоско учуп, жалпы мамлекетибизге эбегейсиз сый урмат алып келдиңиз. Кыргыз Республикасынын туңгуч космонавты, кыргыз жараны, Кыргызстандын колуну Салижан Шарипов менен Кыргызстандын даңкы далайга кетти деп айтылат куттуктоодо.
Жапаров совет мезгилинде өлкө космонавттык аппараттардын эң керектүү тетиктерин жана приборлорду жасоо менен космостук программанын барандуу өкүлү болуп сыймыктанганын белгилеген. Шарипов космоско 2 жолу учуп Кыргызстан менен Россиянын баатыры болгон. Эгемендик жылдарында Орто Азия боюнча космоско учкан мекендешибиз катары сиз менен ар дайым сыймыктанып келебиз. Космосту багындыргандагы эмгегиңиз бааланып, мамлекеттин эң жогорку сыйлыгы Кыргыз Республикасынын баатыры намына арыз эдиңиз. 2004-жылы сиз космоско дагы бир жолу көтөрүлүп, Россия Федерациясынын баатыры намына ээ болдуңуз, деген Жапаров. Өлкө башчы ага бекем ден соолук, узун өмүр, албан ийгиликтерди каалаган. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Айгүл Жапарова Монголиянын биринчи айымы менен көргөзмөгө барды. Кыргызстан менен Монголиянын биринчи айымдары Айгүл Жапарова жана Лупсан Доржин Балорцецек Улан-Батордогу дизайнерлик коллекциянын көргөзмөсүнө барышты. Маалымат булак Сереп Медиа. Бишкекте кампа менен унаа өрттөндү. Бишкек шаарынын профсоюзная көчөсүндө күйүүчү май сактоочу кампа жана Форд Транзит үлгүсүндөгү унаа өрттөндү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Өрттүн жалпы аянты 150 чарчы метрди түзгөн. Өрттү өчүрүүгө саат 12:10 тарта жалпы 5 күжүрмөн эсеп, 1 суу ташуучу унаа жана штаб тартылган. Тилсиз жоо саат 14:58 чектөөгө алынып, саат 16:34 толук өчүрүлдү. Маалымат булак Баракелде.